Тарых музейинен Курманбек Бакеевдин сүрөтүн алып салуу сунушталды. Апрель окуясында атасын жоготкон Айшырак Камаева президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал Улуттук тарых музейинен экс-президент Курманбек Бакеевдин сүрөтүн алып салууну талап кылууда. Эгер сиздин сүрөттү алып салууга эркиңиз жетпесе, Канкурдун сүрөтүнүн астына бул Ала Тоо аянтына элин кырган 500 адам жаракат алып майып болду деп жазып коюңуз, дейт Айшырак Камаева. Улуттук банк дагы бир жолу интервенция жасап, 70,3 миллион доллар сатты. Улуттук банк 23 ноябрда валюта базарына дагы бир жолу ири интервенция жасады. Бул ирет 70 миллион 300 миң АКШ долларын сатты. Бул тууралуу Улуттук банктын расмий сайтында айтылат. Белгилей кетсек, бул жыл башынан бери жасалган 12-чи интервенция. Эске салсак, Улуттук банк акыркы жолу үстүбүздөгү жылдын 5 ноябрында интервенция жасап, 55,4 миллион доллар саткан. Нурсултан Назарбаев Нур Отан партиясынын төрагалыгынан кетет. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев Нур Отан партиясынын төрагалыгын азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевга тапшырууну чечти. Бул тууралуу Назарбаевдин басма сөз катчысы Айдос Укибай Твиттерге жазды. Укибаев Назарбаевдин бул чечими бийлик транзиттин логикалык уландысы экенин белгиледи. Нурсултан Назарбаев Нур Отан партиясы пандемиядан улам жаралган глобалдык каатчылык шартында Казакстан президентинин башкы тиреги болушу керек экенин айткан. Нур Отандын уставына ылайык төраганы шайлоо жана бошотуу иштерин партиянын съездинде каралат. Ага чейин Назарбаев партия төрагасы бойдон калат. Казакстанды 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаев 2019 март айында президенттиктен кеткен. Бирок бийликтеги партиянын төрагалыгын сактап калган. Коопсуздук кеңешин көрсөткөнчө башкаруу укугуна ээ. Мындан улам байкоочулар 81 жаштагы Назарбаев мурдагыдай эле өлкөнү де-факто өзү башкарып жатканын айтып, аны Кытайдын мурдагы лидери Дэн Сяопин менен салыштырып келишет. Ал кызматтан кеткени менен мамлекет саясатын башкарууну узак жылдарга чейин өз колуна чыгарбай келген. Netflix компаниясы Кыргыз өлкөсүнөн тасма тартты. Netflix стриминг кызматы Кыргыз өлкөсүнөн тасма тартты. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Instagram баракчасына жарыяланды. Долбоордун алкагында биздин өлкөгө Голландиядан тасма тартуучу топ келген. Netflix компаниясынын буйрутмасы менен дүйнөнүн 30 өлкөсүндөгү маданий көп түрдүүлүк тууралуу даректүү тасма тартылды. Кыргыз өлкөсүнүн атынан Салбурун улуттук аңчылыгы чыгат. Өткөн жылы Кыргыз туризм командасы эл аралык деңгээлдеги журналисттер менен биргеликте Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорунун алкагында бүркүтчү тууралуу бир катар постторду чыгарып, бул темага кызыгууну жаратып, демилгенин башаты болгон. Фильмди экранга чыгаруу 2022 жылга пландаштырылган. Тасма 100 элден ашык өлкөдө көрсөтүлөт. Биздин эпизод миллиардтан ашык көрүүчүлөрдү көрө алат деп айтылат билдирүүдө. Салбурун көчмөн аңчылыктын байыркы түрү. Мергенчилер атты чапкандан кийин тоолорго көп күндүк саякатка чыгышкан. Алар өздөрү менен кошо жалаң бүркүт, тайган жана жаа жеби алып кетишкен. Мындай жортууларда кыргыздар мыкты мергенчилерди, жылкыларды, бүркүттөрдү, тайгандарды тапташкан.